28 февральда Орусиянын авиациялык күчтөрү Украинанын Харьков шаарын бомбалады. Артиллериялык жана ракеталык аткылоо да уланууда. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенко кабарлап, бул күнгү чабуулдан ондогон адам каза болгонун, жүздөгөнү жаракат алганын айтты. Герашенко Фейсбуктагы баракчасында жазгандай, орус аскерлери шаарды град реактивдүү системасы менен аткылашууда. Анын видеолору интернетте тарап жатат. Конфликт Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу Орусиянын орус куралдуу күчтөрү Харьковка таштап, жарылбай калган бомбалардын сүрөтүн чыгарып, орус куралдуу күчтөрү ушундай эле бомбаларды Чеченстандагы жана Сириядагы согуштарда колдонушканын жазды. Идут на Москву, блядь, своим ходом. Я пошел к нам, сейчас не отвечать. Выходит полковник, говорит, мы сейчас в подвал. Хлопцы молоді. Вы покидаете нас? Все, хорошо, слава Україні! Ви там усе своє забрали? Хорошо. Заминировали, мужики. Ви мінірували? Мужики, растянут. Детвора сама, детвора идет. Такие растят. Все, давай, давай. Слава Украине! Мужики, живыми домой вернитесь. Давай,